Эми ушул улуу Рамазан айында мүмкүнчүлүк барда сиздерге дагы бир нерсени кошуп айткым келип турат да. Бул айда колдон келсе жакшылыкты көп кыла турган айда, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын, өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө ыра көрмөйүн, сен ыймандуу боло албайсың. Сен ыймандуу болосуң, кемчиликтүү ыймандуу болосуң да. Эми мен жеке өзүмдүн жашоомо эмне жакшылыкты кааласам, сиздерге да ошону каалайм. Ушул Рамазан айында эми кайсы амалды кылыш керек болсо ошого бекем болойлу жана ушул амалга тартиптештирип биз колубуздагы барлар, Аллах Таала кененчилик бергендер, жанагы зекет маселеси болот, үшүр маселеси болот, жана башка садака маселеси болот, жакшы иш кылуу болот. Сиз ушул Рамазан айга тартиптештирип коюңуз. Зекетти бересиз, баары бир бересиз. Байсызбы? Аллах Таала сизге парз кылган, аны беришиңиз керек. Кааласаңыз, каалабасаңыз, ал кедейдин акысын бересиз. Бирок ушул ыйык Рамазан айында амалдар эселеп көбөйтүлө турган айда, эгерде сиз зекеттериңизди берүүгө адат кылып алсаңыз, ушул Рамазанда тартиптештирип алсаңыз, сизге өзүңүзгө жакшы болот да. Эмнеге? Башка айда бергенден бул айда өтө көп эсе көбөйтүлөт да. Ошого ниет кылайлы. Арабызда мүмкүнчүлүгү барлар муктаждарды билип, муктаждарга сиз менен биз зекеттерибизди, үшүрлөрүбүздү жана садакаларыбызды берип, эгер мүмкүн болсо, аларды чыгаргандан кийин, өзүңүздүн карзыңызды кутулгандан кийин, кедейлердин акысын, байлыгыңыздын кирин кетиргенден кийин, таза байлыгыңыздан дагы садака кылып, жакшы иштерди кылсаңыз, таза малыңыздан дагы акыретиңизге жөнөтүп калсаңыз жакшы болот да. Ушул нерсеге иншалла маани берип коелу. Жана ушул Рамазан айында 4 түрлүү инсан кадыр кечеси болсо дагы кечирилбейт экен да. Алла сактасын. 4 түрлүү инсан, алар кимдер алар? Биринчиси, улуу Рамазан ай келсе дагы, кадыр кечеси болсо дагы, дуалар кабыл боло турган эң ыйык күндө амалдары кабыл болбой кала турган инсандардын биринчиси мудминул хамр, дайыма арактан үзүлбөгөн да. Ооруп калган арак мененчи. Дайыма ичимдик менен, шарап менен адам ошондон чыга албай, ошого муктаж болуп калган. Ансыз жүрө албай калган. Мына ушул дагы бул дуа кылса да кабыл болбой турган адамдардан болуп эсептелет экен да. Аллах Таала сактасын. Биз дуа кылышыбыз керек. Кайсыл инсандар ушундай кыйынчылыкка дуушар болуп, ал чыга албай жатса ошол кыйынчылыктан биз дуабыз менен жардам берели. Колуң менен жардам бере албайсың, тилиң менен жардам бере албайсың, жүрөгүң менен дуа кылып жардам бер. Жана дуа кыл. Ошол сенин жүрөгүңдөгү дуа анын жашоосун өзгөртүп салсын да. Ал тобо кылып калсын. Себеби дуа ушул учурда кабыл болбосо качан кабыл болот туугандар. Ошондуктан биринчиси риваятта келет, аракты үзбөгөндөр дейт. Экинчиси мушах, кек сактагандар дейт. Бардыгын кечирген, бирок бир адамды жүрөктөн кечирбей калган. Бардыгын кечирген, бирок 2-3 адамды жүрөктөн жек көрүп жүрөт. Ошол адамдардан өч алууну каалайт. Ошол адамдарга зыян жетишин каалайт. Мына ушул инсан жүрөгүн бирөөдөн тазалабаган, жүрөгүн бирөөдөн тазалабаган инсан алда кечирилбей калат экен. Үчүнчүсү ким десе, үчүнчүсү апасын, атасын капа кылган инсандар. Ата-энесин капа кылган инсандардын дагы дуасы кабыл болбойт экен. Төртүнчүсү тууганчылык мамилени үзгөн дейт да. Тууганчылык мамилени үзүп койгон, туугандар менен мамилени таштап койгон. Мына ошол инсандар бул улук айда дагы, ыйык күндөрдө дагы, түндөрдө дагы дуа кылса дуасы асманга бир карышта көтөрүлбөйт экен да. Алла субханаху ва таала ушул төртөөнөн тең бүтүн мөттү сактаган болсун. Арактан дагы сактасын, ата-энеге капа кылуудан да, тууганчылык үздөн дагы. Эң негизгиси бар го, бул кек деген жаман нерсе туугандар. Жүрөктөн башка бир адамды кечирбей жүрүү бул өтө жаман. Кек деген бул адам баласын динден дагы алыстатып коюшу мүмкүн да. Адам баласынын бүт жакшылыгын тосо турган бул кек. Жүрөктө бир адамга да кек болбош керек да. Жүрөктү кенен кылыш керек. Кечириш керек бул улуу Рамазан айындачы. Бардыгын кечирдикпи? Тил менен айтып койсо оңой эле да. Кечирдим депчи.
Alhamdulillah. Meni geçirip koyagıla, benden gitti. Oňoýla al. Biroq jürekden keçiriňizler. Uşul jerde olturganlar jürekden keçirse da dualarınız köterilet. Bolmasa köterilbey turganlar. Keliňizler barybız. Jürekden toba kılabızda keçirişebiz. Eldeşebiz. Allah keçirgenlerdi jakşı göröt. Keçirgenlerdi keçiret. Eldeşkenler meni eldeşet Allah Taala. Allah Taala uşul aytılgan jogorudagı bardyk sözlerge amal kılıp, uşul ulu Ramazan ayı berekeli ötkörüp, uşul ulu Ramazandın her bir wagtysyny tura ötkörgön mümkinçilik bersin. Bir rahmetke ya rahman rahim.